өзүнчө грабеж го эми билбейм. Өкмөт эми ушунун өйдө налогко төлөп атат. Эми Кудай ырбаду. Ал туура эмес го эми. Аябай оор болуп калат го анда. Бала бакчалардагы тамак ашты мамлекет жана ата-энелер бөлүшүп төлөйт. Бирок азыр Каржы министрлиги балдардын тамагына ошол жарым акчаны да бербөөнү көздөп жатат. Каржы министрлиги билим берүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга шилтеме кылууда. Анда чын эле бала бакчалардын тамак ашына ата-энелер акчаны толук өзүлөрү төлөш керек деп жазылган. Эл өкүлдөрү буга нааразы болуп, билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүштү. Мындай маанилүү учур эмне болуп көз жаздымда калганы белгисиз. Ата-энелердин балдарынын тамагын толук камсыздашы керектиги жөнүндө маселеге ою кандай? Это несправедливо, потому что в садик ходят очень многие дети, где малообеспеченные. И им тяжело платить и за садик, а плюс еще если будет за питание, это не совсем правильно. Государство должно заботиться о новом подрастающем поколении. И, конечно же, чтобы питание было достаточно хорошим, нужно, чтобы государство заботилось. Мамлекет эмне үчүн анда ошол нерсени ачып атат? Атайын балдарды алып тарбиялайбыз деп өздөрү ачып көзөмөлгө алгандан кийин ал жагын деле жооп бериш керек го дейм. Гос болсо государство төлөш керек да, частный болсо анда төлөбөш керек деп ойлойм да негизи. Каршымын. Биз такыр төлөгөн эмеспиз. Мен төлөгөн эмесмин да вообще. Мамлекеттик болчу, бирок мен төлөгөн эмесмин. Биз эми негизи билбейм, төлөөчү эмеспиз негизи. Гос садикке барчубуз, төлөөчү эмеспиз. Что многие семьи сейчас не могут себе позволить еще дополнительные расходы взять. Конечно, желательно, чтобы государство уже обеспечивало всех. Я думаю, что все-таки государство должно взять на себя оплату за питание детей в садиках. Даже в школе 1-2 классы это тоже должно быть питание обеспечено государством, а не за счет родителей. Негизи мамлекет тарабынан бөлүнгөн туура деп ойлойм да. Кээ бир ата-энелер аз табат, кээ бирөө көп табат дегендей. Мен просто өзүм садикке балдарым берген эмес, билбейм да эми. Эми качан ошо детский садиктин эмнесин албай эле деп койсо болот эле да, туура. Ну, насколько я знаю, там питание 50 на 50 было, да? Теперь 100. Отрицательно, конечно. Я думаю, что питание все-таки должно быть за счет государства. Тем более это в государственных, да, садиках. Андай болбойт го, анда, төлөш керек да. Ал ата-энеси эле кол бошойт да, баарын обеспечение кылганга. Алар деле жардам бериш керек да. Мамлекет деле, Кыйын жашаган немелер көп, элдерчи. Ошон үчүн сөзсүз мамлекет жардам бериш керек. Кээ бирөөнүн жалгыз бой аялдар, күйөөсү жок. Аларга сөзсүз мамлекет ошолорго жардам бериш керек. ата-эне иштегенге мажбур болуп атпайбы? Анан мамлекеттин жардам бергени жакшы го. Налогдордун баарын эле төлөп атпайбызбы? Алар кайтып кетип атат.